Assalamu alaikum. Qalın менен mahır bir ele nersebi? Эми ушул жерде кызык нерсени айтайын силерге. Мен мурда mahır менен қалың бирдей деп айтып келчүмүн да. Азыр оюм өзгөрдү. Mahır башка, қалың башка. Жакшы сүрөт. Илгери биздин кыргыздар, эми баягы кыргыздын кыздары тарбиялуу болгондагы ата энесинин сен чечкен нерсеңе макул деген. Анан ошол ата энеси баягы шариаттын өкүмдөрүн берет, аны mahır деп отурбастан қалың деп эле бала тарап тиги кудасына берген, ал ошону алгандагы анан кызга сеп кылып берген. Сеп төшөгү, жабаны, башкасы, казан табагы, супурасы, мына ошол нерсе аялдын мүлкү болуп эсептелген илгери. Мүлкүң эмне десе ошого жанагы Чыңгыз Айтматовдун Акбаранын көз жашында айтат го, тиги карышкыр дуудап келет, анан мылтыкты бер, мен жолдо карышкылама кол салбасын десе, ал тиги жолдошум го. Мен анын мүлкүн сага бере албайм. Менден сурап, камыр туручу сура, берем дейт. Камыр туруч менин мүлкүм дейт. Камыр туручту билесиң, анан ачыткан. Шыпыргыны сура, камыр туручту. Үйдүн ичиндеги жанагы маселелер аялдын мүлкү болгон. Ошого атасы алгандагы өз кишине кошуп туруп, ошо мүлк кылып кызына берген, ошол қалың mahır бир болуп эсептелет. Азыр заман өзгөрүптүр. Мен келгенден кийин адамдардын жашоосун абалын көрүп туруп, фатваны өзгөрткөнгө мажбур болот экенсиң. Эми айтып атабыз, mahır башка экен, қалың башка экен. Кандай? Азыр қалың деп бала тараптан берсе, кыздын атасы алат экен дагы, кызга бир тиын акча бербестен аны баягы саңгырак тойго жумшайт экен. Каяктагы артистерди алып келет экен, ага төлөйт экен $500,000, 2,000,000. Тойду чачып, арак менен, шарап менен макул, арак шарабы жок болсо деле элге чачып, баягы тойдун немени қалыңды той менен бүтүрөт экен, бисмилла. Алса кызга бир көйнөк алынат экен, албаса жок. Mahır деген нерсе кыздын өзүнүн акысына эч кимге ийгилишкенге акысы жок. Демек, эгерде биз қалыңды mahır экөөнү бир десек, жакшы болду деп туруп атасы қалың берет экен, қалың тойго кетти, кыздын эчтекеси жок. Кыз менен сөзсө mahırын бергенбиз. Қалың бергенбиз болду дейт экен. Бул қалың mahır эмне себептен кызга берсек, бул кыздын өзүнүн акысы. Ага өзүнө керектүү нерселерди кылыш керек, алыш керек, сатып алыш керек. Араб өлкөлөрүндө қалың mahır ушунчалык кымбат болгондуктан аялдар байып кеткен mahır менен. Өзүнүн бизнестерин ачып алган mahır менен эле. $10,000 берсе, нормалдуу бизнес ачып алат да, туурабы? Эми азыр биз анчалык даражага чыга элек. Бирок мен ойлоп атам, азыр 100,000, 200,000, 250,000, 1 миллионго чейин берилип атат экен mahırlar. Ошондо деле барып калып атпайбы? Ошонун баардыгы кызга берилсе, жөн эле бир бизнес башталат. Азыр телефондон туруп көп бизнестерди кылса болот го. Жанагы Wildberries эмне? Ошо менен бак ошол нерселер менен через интернет Кытайдан башкача айтканда аялдар өзүнүн бизнесин башталат. Эмнеге ушул аялдын өзүнүн акчасы болуш керек десе, ар бир нерсеге күйөөсүнө жалдырып отура бербеш керек. Муну алайын бер, тигин алайын бер. Мына күйөөсү бир жолу берет, 2 жолу берет, бербейт. Ошого mahır өзүнүн акчасы болуп, өзүнүн иштеткенге ылайык болуш керек. Ошого азыркы мезгилде mahırды эми бирөө айтат, эми балдарга оор болуп кетти, кыйынчылык мезгилде депчи. Оор болсо дагы аялаш оңой эмес, mahırды кыздын өзүнө бериш керек. Қалыңды кудаларыңар өзүңөр сүйлөшүп алам. Эмне кыласыңар, кандай той өткөрөсүңөр, кыздын акысын өзүнө бериш керек. Ошого эң азы 27,000-30,000 тегерегинде дедик, көбүндө чек жок. Анан да бисмилла деп ошондой кылыш керек. Өзү жуучу түшкөндө эле қалың суралат, эне сүтү да суралат. Кийин нике окутулганы киргенде аял кишиден да mahırга эмне сурайсың деп суралат. Ушуга жооп берип койсоңуз, Аллах ыраазы болсун деп бул коркуп атат булчу. Демек эмне кыласыз? Эне сүтү деген нерсе биздин шариятыбызда жок. Ошол бардыгы биздин салтыбыздагы нерселер. Аны кудалар өзү сүйлөшүп алсын. Салтыбызга кармайбыз десе, шариятка каршы келбей зыяны жок, Эне сүтү, кыл куйрук нерсе дегендер бар да. Демек, жана нике кыйлганда кыздын өзүнүн акысын алыш керек. Бирок кыз дагы өзү мындай күзгө карап турган mahır сураш керек, Мен 2-3 комнат квартира деп. Сен 3 комнат квартирага ылайык тургусуң да? Ошо маселе да. Демек Кыргызстанда эң жогоркусу бир 100,000 тегерегинде болсо 27,000, 30,000 гана тегерегинде mahır өзүнө берсин дагы, қалыңды кудалар өзү сүйлөшүп алсын. Машалла, орозо келгенге чейин мына азыр